Ош шаарынын Борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун кабыл алынганынын 31 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Анын алкагында Ош гарнизонунун аскер кызматкерлери тарабынан Борбордук аянтка 15 метрлик туу алынып келинип, кийимин аткарылган учурда туу көтөрүлдү. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө Ош шаарынын вице-мэри Марс Исаев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Эске салсак, Ош шаарындагы башкы желек жана желек сабы 2009-жылы орнотулган. Желек сабынын узундугу 45 метрди түзсө, туунун туурасы 10 метр, узундугу 15 метр. Туу бүтүндөй жер жүзүндө өтө ыйык символ экенин кыласыз. Жаш жоокерлерибиз жана мамлекеттик жогорку кызматкерлер да өз анттарын туу алдында салтанаттуу берип келүүдө. Кыргыз эли кылымдардан бери тууну өзгөчө азектеп, кыран батырларды тууга теңеп, аларды туу тутушканы анасы бозунда да айтылып келет. Мен айтар элем, элибиз, жерибиз ар дайым бүтүн жана эркин болсун. Биздин кызыл туубуз Кыргызстанда жашаган бардык улуттарды бириктирип турсун. Ынтымактуу элден ырыс кетпейт деп элибиз айткандай, биздин туубуз ар дайым биздин жеңиштерди биримдигибизден аазап желбирей берсин. Аталган иш-чарага учурунда тууну кабыл алган легендарлуу парламенттин депутаттары дагы катышты. Алардын айтымында мамлекеттик тууну кабыл алууда бир топ тандоолор болгон. Алардын арасынан кызыл түстөгүсү тандалып алынган, мындан ары эркиндикте жана бийиктиктерде желбиресин деген изги тилек болгонун билдиришет. Бул өзгөчө тарыхый майрам. Ушул тууну кабыл алган легендарлуу парламенттин депутаты катары мен жалпы журтты ушул майрам менен куттуктайм. Туу бизди бириктирүүчү, ынтымакка чакыруучу, туунун алдында бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарчу кызыл туу деп кабыл алганбыз. Ушул кызыл туунун алдында мамлекетибизде ынтымакчылык болсо, өнүгүп өссө, балдарыбыз бактылуу болсо, бул өзүнчө бир ушундай тилек менен кабыл алдык эле. Кудай буйрса, мамлекетибиздин келечеги кең. Ошондуктан бүгүн мына 31 жыл болуп, 32-жылга кетип отурат эгемендүүлүгүбүз. Ушул эгемендүүлүк насип кылсын элибизге, журтубузга. Туунун алдында ынтымактыкты, биримдикти, кайраттуулукту, чыдамкайлыкты көрсөтүп, мамлекетибизде болуп аткан ар кандай иштерде ушундай бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ынтымактуу кылып алып кеткенибиз жакшы болот. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу 1992 жылдын 3-мартында бекитилген. Авторлору Айдарбеков, Жайчыбеков, Иптаров, Матаев, Сыдыков. Мамлекеттик туунун ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн тик бурчтуу кызыл кездемеден жасалган. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөнов, Ынтымак, Ош шаары.